Борбордогу ботаникалык бак 84 жыл мурда негизделген. 1964 ал Улуттук Илимдер Академиясынын тутумундагы илимий изилдөө институту болгон. Аянты жана өсүмдүк түрлөрүнүн курамы боюнча Борбор Азиядагы эң ири ботаникалык бакчанын бири. Мында 2000ден ашык дарактар менен бадалдардын, 2500ден ашык гүлдөрдүн, декоративдүү өсүмдүктөрдүн түрлөрү өстүрүлөт. Коллекция растений – это сродни коллекции тут. Ботаникалык бак улуттук баалуулукка тете стратегиялык объект. Бизде жылдап чогултулган өсүмдүктүн уникалдуу түрлөрү өсөт. Башка жерде мындай өсүмдүктөр менен гүлдөр жок. Бул болсо өлкөдөгү жападан жалгыз оранжерея. Мындан улам колдон келишинче мындай мекемелерди коргоо керек. Улуттук Илимдер Академиясынын ботаникалык багы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамдын негизинде коргоодо турат. Өлкөнүн улуттук байлыгы болгон биологиялык ар түрдүүлүктү изилдөө жана сактоо борбору болгондуктан мында 4 лаборатория иштейт. Анын бири гүл жана декоративдүү өсүмдүктөр лабораториясы. Күнөсканада эч жакта жок өсүмдүк менен гүлдүн түрлөрү өстүрүлөт. Кактустун эле 200дөн ашык түрү бар. Оранжереяда субтропикалык жана тропикалык өсүмдүктөрдүн 500гө жакын түрлөрү өстүрүлөт. Мындагы өсүмдүктөрдү уникалдуу десе болот. Мисалы 70 жылдык пальма бар. Анда акыркы жылдары банан байлап жатат. Бирок ботаникалык бак илимий изилдөө мекемеси жаңылоого муктаж. 20 күн мурда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ботаникалык бакка барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышкан. Байсалов лаборатория, күнөскана, бакчаларды кыдырып чыгып, менеджердик идеялар керек, бирок биринчи кезекте бакчанын аймагын тазалап, аны көрктөндүрүү зарылчылыгын белгилеген. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бакты өнүктүрүү боюнча долбоорду иштеп чыгууну тапшырган. Ботаникалык бак илимий изилдөө институтунун абалы Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинде каралды. Депутаттар тобу Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак илимий изилдөө институтун сактоо жана өнүктүрүү чаралары боюнча токтом долбоорун иштеп чыккан. Комитеттин төрайымы депутат Динара Ашимова ботаникалык бакты мэриянын балансына өткөрбөө чечими кабыл алынганын, маселе жалпы палатанын талкуусуна чыгарыла турганын билдирди. Мекеменин жетекчисинин айтымында ботаникалык бакты өнүктүрүү боюнча долбоор даяр. Айтымында убагында татыктуу каржылоо болбогон соң илимий изилдөө институту начар абалга кептелген. Азыр биринчи кезекте ирригациялык тутумду калыбына келтирүү зарыл болуп турат. Себеби өсүмдүктөргө суу тегиши жетпейт. Ошол эле учурда санитардык жана техникалык тазалоо жүргүзүлүп турууга атайын жабдуулар керек. Эң негизгиси эле көйгөй бул каржылык маселеси. Калган айтылып жаткан маселелердин баардыгы ошол каржы маселесине гана байланыштуу болуп келе жатат. Бул албетте 30 жылдан бери татыктуу каржылоо бөлүнбөгөндөн кийин ботаникалык бактын абалы начарлап кеткен чын деле. Анын үстүнө штаттык бирдиктеги иштеген, эмгектенген кызматкерлер дагы ар кандай себептер менен жумуштан кетишкен. Биринчи кезекте бүгүн ирригациялык системаны оңдошубуз керек. Ошол система оңдолгондон кийин бактын сугаруу иштери маселелери, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, анан инфраструктурасын жакшыртуу маселесин көтөрсөк туура. Илимий изилдөө институтунун быйылкы жылга бюджети 60 миллион сомду түзөт. 1 апрелден баштап мекеменин кызматкерлеринин айлык акысы жогорулады. Орточо маянанын көлөмү 15 000 сомдун тегерегинде. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.